Зейнеп Маматова Жалал шаарынын Спутник 2 шаарчасындагы көп кубаттуу үйлөрдүн биринде жашайт. Анын унаасын белгисиз адам 2 күн мурда карактап 30 000 сомдой зыян келтирген. 23-нөн 24-нө караган түнү кылыптыр, бунучу талкалап кетишиптир. Эртең менен саат 14-да сыртка чыгып кетип көрдүм машинаны. Бул таш менен уруп бул жагын айнек сындыргандагы анан ичинен ачкан машинанычы. Ичинен ачып, ичинде документтер бар эле, документтерге тийишпептир. Бирок эң керектүү запчастарын чечип кеткен да. Бул жерден жакында эле салдырганбыз бунучу. Ушул запчасын чыгарып кетиптир. Анан да калган нелерин чыгарган, мен машинаны жакшы түшүнбөгөн үчүн билбейм да нелерин чыгарып кеткенин. Бул жерде да бир нерсесин чечип кетиптир. Анан буферди чыгарып кеткен, номерин жерге таштап кеткен. Буну өтө эме менен чыгарганда аккуратный кылып чыгарып кеткен. Жабырлануучу унаасынын тонолгонун билер замат милицияга кайрылган. Анткени менен алар уурлук катталгандан 2 күн өтсө да арыз алган эмес. Участковойдун номерин билбеген үчүн 102-ге чалдым, 102-ден келишти. Келип тартып, издеп атабыз деп кетишти. Кече ГОВДга келип арыз жазып коюң дешти. Мен ГОВДга барсам, бир да тергөөчүсүн таппадым. Алар сыртка иштер менен чыгып кетишиптир. Ал жерде күтүп отуруп, анан кайра келдим. Келип кечке амал участковойду чакырдым. Мен арыз жазып коеюн, келип алып кеттин ол жерди көрүп кеткиле деп. Домкомдон номерин алып, анан участковойду чакырдым эле. Участковой да келип, азыр биз карайбыз, анан эмне кылабыз деди. Биз чакырабыз, ошондо келип арыз жазып кетесиз деди. Бирок 2 күндөн бери менин арызымды эч ким алган жок. Аталган кичи шаарчада ар кандай түрдөгү уурлук фактылары көп эле катталат. Бирок уурлар баары бир табылбайт деген таризде жергиликтүүлөр эч кимге деле даттанбай калган. Бизде жайда эле 3-этаждан эжем баласыны велосипедде турду эле, ошону көтөрүп кетишкен. Бирок аны биз издеткен деле эмеспиз. Коляскаларын жоготушуп атты, эми мына жакында эле ушул жуманын ичинде бул жерде турган Матиздин баллонун чечип кетиштир. Мына жамбаштагы Ауди машина бар эле, Аудинин. Кимдердики экенин тааныбайм, ошо соседтердики экен. Анын лобовойун сындырып кетишиптир. Ичинен эчтеке табышпаптыр, бирок анданчы. Ушундай нерселер көп катталып атат. Машинаны талкалап, запчасттарын урдаган нерселер көп катталып атат азыр. Жалал шаарында жаңырган жылдан тарта эле 30дан ашык уурлук фактысы катталган. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдинбек Жээнтаев алардын 10дон ашыгынын бети ачылганын билдирди. Жалал шаарынын аймагында автоунааларды каратап, тетиктерин алып сатып жүргөн шектүүлөр боюнча учурда ыкчам мүлүктөө иш-чаралар жүрүп жатат. Азыркы убакытка алынган маалымат боюнча Жалал шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматы тарабынан тиешелүү иш-чаралар жүрүп жатат. Учурда жабырлануучудан арыз алынып, уурларды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, Жалал шаарында өткөн жылы уурлук жогорку чекке чыгып, 255 факты катталып, анын 159-нун бети ачылган эмес. Буга чейин Жалал областык ички иштер башкармалыгынын жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында да Жалал шаары кылмыштуулуктун бетин ачууда эң төмөн көрсөткүчтөр менен район шаарлардан акыркы орунду камсыздап, тиешелүү чаралар көрүлөрү белгиленген. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.